Ошондой эле Оштун Кара суу көмөкчү ордону толугу менен реконструкциядан өткөрүлөт. Бул туруктуу улуттук стратегиянын алкагында Кыргыз улуттук электр тармагы ишканасы тарабынан Бишкек жана Ош шаарларынын аймагында электр энергиясы менен камсыздоонун сапатын жакшыртуу аталышындагы ири долбоор алкагында жасалат. Бул жаңылоо иши калкка кандай пайда алып келери кабарчыбыз Миргүл Букошованын материалында. Кара суу көмөкчү ордонунда мындай ремонт иши дээрлик жарым кылымдан бери болгон эмес. Эскилиги бак жеткен объекттин заманбап жаңы жабдуулар менен жаңылоо иши кызуу жүрүүдө. Инженер Эрмек Кошумбаевдин айтымында көмөкчү чордонго керектелүүчү сырыөнүн тартыштыгы соңку жылдары баш ооруга айланып келген. Бул кыйынчылыктын баары чечилди. Буга чейин ыксыз чыгым сарпталган сырыөө эми үнөмдүүсүнө алмаштырылды. Буларга майдын кереги жок. Булар элегазовый деп аталат. Элегазовый включатель. Булардын майын деле алмаштырылбайт, ичинде газ менен толтурулган. Жогорку чыңалуудагы көмөкчү чордондун Кара суу районунун аймагына орнотулушу жөн жерден эмес. Аталган райондо 411 миңден ашуун калктан сырткары ири соода борборлору жайгашкан. Кара суудагы көмөкчү ордону калкты электр энергиясы менен камсыз кылууда белгиленген көрсөткүчтөн ашып кеткен. Мындан улам кошумча трансформаторду орнотуу зарылчылыгы келип чыккан. 40 мегаваттык трансформаторду коюп жатабыз. Ошондо биз кыш мезгилинде өтө элдер кубаттуулукка камсыз керек мезгилинде биз аларды керектүү деңгээлде камсыз кылабыз. Сайыздын тушунда жабдылган ички техникалык тейлөө бөлүмү да жаңылануудан четте калган жок. Эгерде трансформатордун бирөөсү жумуштан чыга турган болсо, биз экинчи жактан сервис 83 выключатель биз бул жака электр энергиясын берүүбүзгө мүмкүнчүлүгү бар да. Бул иштердин баары мамлекет тарабынан калкка сапаттуу кызматтарды көрсөтүүнүн же туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын алкагында жүргүзүлүүдө. Бул максатта Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстандын электр тармактарын реконструкциялоого жалпы 28 миллиондон ашуун Америка акчасын бөлгөн. Долбоор негизги эки чоң багытта иштөөдө. Бишкек шаарында эки подстанция, бул Кызыл Аскер жана Восточная, ал эми Ош шаарында бул подстанция Кара суу. Экинчи лоту бул жогорку чыңалуудагы линияны куруу жана ошондой эле Аларча подстанциясында дагы жабдуктарды орнотуу. Электр энергетикасынын жаңы объекттерин ишке киргизүү менен кезектүү өчүрүүлөр түшүнүгүн жоюуга максатталган ири долбоор жыл соңуна чейин толугу менен жыйынтыкталары пландалган. Муну менен энергетиктер калкты электр энергиясы менен сапаттуу камсыздай алабыз деп ишендиришүүдө. Миргүл Букошова, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1 канал, Ош облусу.